Айланасың толор курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган. Биздин айыл жердин сулусу. Кыргыз элинин баш көтөрүп сыймыктануу менен айта алчу дагы бир жагы өлкөнүн жаратылышы, аймактардын, анда жашаган калктын куралуулугу жана тазалыгы. Республиканын аймактарын ала турган болсок, ар бир облустун, анын ичинде район, андан ары айылдардын ар биринин өзүнчө кызыктуу адат-салттары, кооз жаратылышы, сыймыктуу уулдары, айтор айта берсе көп жагдайлары бар. Өлкөдө Немис улутундагы көп сандаган калк жашап, ал тургай ал айылдын негизделишине да салым кошкон айыл бар. Талас облусуна караштуу Бакай Ата районунда жайгашкан дал ошол Ак Төбө айыл аймагы тууралуу бүгүн кеп кылабыз. Ак Төбө айыл аймагы Кызыл Чарба, Кызыл Сай жана Ак Төбө айылдарынан куралган. Айыл аймакта 1334,7 ашык адам жашайт. Айыл аймак башчысы Улан Буланбековдун айтымында, аталган аймакта кезинде орус, немис улутундагы тургундар абдан көп болгон. Мындан улам бизде учурда ал улуттун тургундары жашайбы? Улут аралык ынтымакты бекемдөө үчүн кандай иш-аракеттер жүргүзүлөт деген суроо жаралды. Ак Төбө айылынын түптөлүшү бул Орус империясынан көчүрүлүп келген немис улутундагы көчүп келген тургундарыбыздын салымы чоң. Биринчи ушу Орлов, Союздун учурунда Орловка болуп аталган, кийин кайра кыргызча атанып келгенде ушу Ак Төбө деп аты аталган. Бул айылдын тургундары 95-жылдарга чейин 60% чейин немис улутундагы тургундар болгон. 95-жылга чейин бардыгы Германияга көчүп кетип, 2-3 семья кайра кайтып келип, азыркы учурда турат. Улуттар арасында ынтымактуу бири-бирибизге бир кызык нерсени айта кеткен болсок, бизде мечиттер дагы бар, ошондой эле сыйын үйү да бар. Ошол сыйын үйүнүн духовный лидеринин өзүнүн жүрөгү Орусиядан операция болуп келгенден кийин кайра келип, кыргыздарды чакырып, малды кыргызча адалдап сойдуртуп, жалпы кыргыздарды чакырып, тилөө өткөрүп, Куран окутуп эле. Ушу батасы тийсин деп, ушу бири-бирибиз менен алака катта карым-катнаштарыбыз аябай жакшы. Немис улутунда тургундарыбыз болсо, кыргызча тап-так жана нугра кыргыз тилинде жакшы сүйлөшөт. Маданияттардын журулушусундагы эмнегедир калкыбыздын башкача бир өзгөчөлүгү ушу так бири-бирине убакыт саатты так жүрүшөт. Ошо орустар менен немецтер менен жүрүп, биз да ошого көнүп калганбыз. Ар кандай иш-чараларыбызга ошо сен улуттуң башка, диниң башка дебей, бири-бирибизге мындай ымала жакшы. Айылдын жашоосуна аябай жакшы аралашып келишет. Бул жерде Валентин деген дагы бир тургунубуз бар. Өзү кички көчөлөрдөгү асфальт жолубузда тешилип калган жерди өзүнүн жанынан ошо соопчулук үчүн салымы болсун деп өзү ямочный ремонт жасап кеткен учурларыбыз да бар. Анан кадимки эле майрамда бири-бирибиз менен куттукташып, бири-бирибиз менен алака береке кылышып, киришип, чай ичип турабыз. Алейкум ассалам. Жакшы, өзүң кандайсың? Иштей салкы жакшы. Assalamu alaikum. Менин атым Виталий. Мен өзүм 89-жылкымын. Анан улуту немисмин. 92-жылда биз үйлөнүп Германияга көчүп кеткенбиz. Анан 95-жылдан кийин, 3 жылдан кийин көчүп келдик. Азыр Кыргызстанда жашоодобуз. Кыргызстанда иш кылабыз.
жакшы да. Анан кыргыз эл менен жакшы жашайбыз. Бири-бирибизге барып чай ичип кетебиз да. Жашоо жакшы. Неме жүгөрү өстүрөбүз, жүгөрү анан бедемен иштейбиз да, малга. Жүгөрү неме силос базабыз, силосда жакшы болду. Анан жашоо жакшы. Анан эркин жүрөбүз. Жакшы мамлекет бизге жардам берип атат, малга жайыттар берип атат. Анан элдики да кайтарабыз, мал өздүгү кайтарабыз. Анан ушундай жакшы жумуш кылабыз. Союз учурунда бул эң өнүккөн бай айылдардын бири болгон, инфраструктуралары да аябай өнүккөн. Мисалы үчүн Доңгуй турабызга токтоло кеткен болсок, 730 орунду маданият үйүбүз бар. 2 кабаттуу көркөм сүрөт Теодор Герцен атында көркөм сүрөт музейибиз бар. Айылда сыймыктануу менен айта турган маданий объект бар. Ал Теодор Герцен атындагы көркөм сүрөт музейи. Музей экспонаттарга бай. Анын ичинде тарыхый казууларда табылган буюмдар да коюлган. Өзүңүздөр билгендей, бул Теодор Герцен аябай атагы чыккан белгилүү сүрөтчүлөрдүн бири. Үй бүлөлүк сүрөтчү да болгон бунун уулу Теодор Теодорович Герцен, Теодор Теодорович Герцен бул эмнеси менен белгилүү десек, бул Манас эпосундагы иллюстрациялардын баардыгын тартып чыккан сүрөтчү. Манас кыргыз манасчыларынын арасында манасчы катары таанылган. Себеп дегенде манасчылар сөз менен ыр түрүндө айтып жеткирген болсо, Манас эпосун бул сүрөт менен жеткирген сүрөтчүбүз биздин сыймыктанган. Андан тышкаркы кадимки эле Союз учурундагы эстрада жылдызы болуп жүргөн Анна Герман убактылуу ушу Ак-Дөбө айыл өкмөтүбүздө мурунку аты Орловкага келип, биринчи мектептин босогосун ушу Орловская средняя школага келип, босогосун аттап, ушу жерде бир 3-4 жыл жашап кеткен. Бул музейдин тарыхы өтө терең жана чоң. Бул музейди Теодор Гергардович Герцен атабыз ошол 1959 жылдан баштап түптөп баштаган. Түптөгөндө кандай бир комнатага эле баштаган. Ал жерден экспонаттар көбөйгөндүктөн мектептен бир класска алып, мектептен бир класска алып, ошол жерден баштаган. Бул жерде дагы ушул азыркы музейдин бет маңдайында мектептин паркы тушта эски баягы чоң зданиялар болгон, ошол жерге өткөн. Анан 1986 жылдары ушул биздин Красный Заря колхозунун башкармасы Чимлиса Василий Евсеевичке кайрылуу жасаган. Ушул типовой проект менен ушул музейдин салынышы жөнүндө кайрылуу кайрылган. Ошо кайрылууду колхоздун башкармасы эске алып, анан ушул музейди типовой проект менен салып берип, 1990 жылы ишке берилген. Мен 89-жылы 6 жашымда келгенде молочный салонда мыслы. Өзі қарпалған анан кийин биз канча убакыт өттү билбейм, бүгүнкү салынып калганын көрүп алып жүрүп жатты экен. Бул ошо 1990 жылы ишке берилген, өзү башталышы 86 жылы башталган. Анан 90 жылы ишке берилип, открытие кылып, анан ошол өзү баягы анда 15 республика элде. Союздун учуру ошол кезде баягы союздун художниктери баардыгы тааныгандыктан бул ошол открытияга чакырганда союздун художниктеринин баары келип, бекер келбей, ошолор баардыгы кол жазмаларын алып келип,
ушул музейге тартылып кеткен да. Герц санатындагы музей айыл аймактын райондон гана эмес, облустун жалпы сыймыгы. Андагы экспонаттарды көрүү үчүн чет өлкөдөн да туристтер келип турушат. Негиздөөчүсү айтылуу Герцен Теодор Гергардович. Бул өзү Украина шаарында 1913-жылы мемлекет айында төрөлгөн. Бул 28-жылы ата-энеси менен Талас өрөөнүнө ушул биздин Орловка айылына, азыркы Агдөө айылына көчүп келишкен. Бул өзү туаса сүрөтчү болгон, өзүнүн кесиби бухгалтер болгон. Кесиби бухгалтер болуп, ошол негизде булар бул жерден балалуу болот, чакал болот, үйлүү жайлуу болуп, анан кийин ошол бул музейдин негиздөөчүсү катары муну бүткүл дүйнө элдери баары таанышкан. Кантип таанышкан? Булардын эң таанымал себеби булар биздин айтылуу атабыз Манас Баатыр атабызды образын жаратышкан. Кантип жараткан? Булар Манастын томдорун оккан. Уулу Теодор Теодорович деген уулу 35-жылы туулган. Ошол Манастын томдорун кыргыз тилинде окуган. 8 жыл тынбай ушул эмгектенип, ошол эмгегинин этеги келип ушул Манас атабыздын образын жаратышкан. Ошол негизде булар дүйнө жүзүнө таанымал болушкан. Сүрөтчүбүздүн залы, бул жер зал 2 залдан турат. Анткени көрүп турган сүрөттөрдүн баары ушул Герцендин өзүнүкү, жана уулдарыныкы, келиндериники да бар да. Анан бир уулу, Яша деген уулу, экинчи уулу. Мындай чыканка менен иштеген да. Жалаң ушул темир менен иштеп, кол жасмаларын калтырып кеткен. Чыканчык болгондо. Теодор Герцендин өзүнүн креслосу. Бул өзү ошол иш бөлмөсүндөгү креслосу болгондо. Анан бул жерде биздин айылдын ветерандары, чоң аталарыбыз, аталарыбыз баары 41-жылы согушка, улуу ата менен согушка кеткен, кайра 45-жылы аман эсен келген. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бирөөсү да жок, баары кайтыш болуп кетти. Шаар аккан таза суу, таза абалуу бул аймакта эли жай турмуш менен алек, ынтымакта, бир кылка жашоо. Көбүнесе төө бурчак айдап, мал кармоо менен турмуш тиричилик өткөрүшөт. Негизинен биз калкыбыз тууралуу айтсак, дыйканчылык менен алектенишет. Биринчи төө бурчак өстүрүү, анан мал чарбачылыгы менен. Бизде баардыгы суугат жерлерибиздин баары суугат болгондугу байланыштуу. Бизде төө бурчак маданиятын аябай өнүккөн. Туркия, Европа, Иран, Пакистан сыяктуу өлкөлөргө бизден экспортировать этилет. Калктын өзгөчөлүгү бар. Эң чоң өзгөчөлүгү орус жана кыргыз тили. Элибиздин баардыгы эки тилде эркин сүйлөшөт. Ушул жылдын башында Актөө айылында кант заводу кайрадан ишке киришип баштады. Анда кант, жем тойту жана медициналык спирттер чыгарымы алымдалат. Өткөн жылдын июль айынан бери айыл аймакты жетектеп келе жаткан Улан Буланбеков алдыда аймакта чакан ишкерликти жандантуу боюнча бир катар пландар бар экенин кошумчалады. Ушул тапта айыл өкмөттө 12 адам эмгектенет.